Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде учур маселеси, аны мен Фироза Ашымбаева алып барам. Бүгүн биз дагы эле эл өкүлдөрдүн сиздерге берген отчету деп айтсак болот, сиздердин сурооңуздарга дагы эле эл өкүлдөрү жооп берет. Ал үчүн бизге эл өкүлдөрү конокко келген Ашим Осмонов, Ош шаардык кеңешинин депутаты, социалдык маданий өнүктүрүү жана жаштар маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын төрагасы. Саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Жана ошондой эле Эркинай Урзиева, Ош шаардык кеңешинин депутаты. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин студияга кош келипсиздер. Негизи эле сиздердин комиссиялык топко байланыштуу суроолор болот. Алгачкы эле негизги суроо, мына азыр биз эски жылды узатып алдык, жаңы жылды тосуп алдык. Негизи эле элдерге да кызык болсо керек, 2017-жыл депутаттар кандай иштерди кылды, эмнелерди жасады деп эл үчүн аябай кызык болсо керек. Алгачкы суроо Ашым агай, ушул суроого жооп берсеңиз, негизи эле 2017-жылы кандай иштер аткарылды, негизи эле буга чейинки депутаттар аткарбаган иштерди биз жасадык деп кайсыл ишти мактанып айтып кетесиздер? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Албетте элдин атынан шайланып, элдин кызыкчылыгын козгойбуз деп келгенден Ош шаардык кеңешинин жогоруда аталган туруктуу депутаттык комиссиясы 2017-жылды өзүнүн күнүмдүк иш планы боюнча бир топ иштерди аткарды. Анын ичинде социалдык тармактарга тиешелүү болгон пенсия пособия маселесин, бала бакчалар, мектептер маселесин, социалдык жактан муктаж болгондор маселеси, маданият маселеси бүт ушул биздин туруктуу депутаттык комиссияда каралып, атайын туруктуу депутаттык комиссиянын чечими менен шаардык кеңештин сессиясына сунушталды. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз азыр түз эфирдебиз, андыктан сиздерди кызыктырган суроолор болсо, бизге байланышка чыгып суроолорду берсеңиздер болот. Биз эл өкүлдөрүнөн сиздерге жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Эркинай эже, айтсаңыз, сиз сиздерге шайланганыңыздарга 2 жыл болду. Сизге алгачкы жолу депутат болупсуз. Бул жолу негизи өзүңүз айтып кетиңизчи, 2 жыл ичинде канча маселе көтөрдүңүз, анан канчасы аткарылды ушул 2 жыл ичинде? Ошол 2 жыл болду депутат болгонубузга. 2 жыл ичинде азыр көбүрөөк ошо жаштар саясаты, жаштар менен иштөө активдаштыруу болуп атат. Элди ичинде алардын таланттууларын колдоо, алардын ичинде спортсмен балдарды колдоо болуп атат. Алар көптөгөн ошол күрөшүү, ошондой соревнованияларга барууда, маданият тармагында болсо көпкүнө иш-чаралар өткөрүлдү шаар деңгээлинде. Кийин билим берүү тармагында да көп жаңылыктар, көп ийгиликтер болду. Рахмат. Бул темага тагыраагда токтолуп кетебиз. Азыр теле көрүүчүнү кабыл алалы. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду бере бериңиз. Мен суроо берген неме? Айта бериңиз сурооңузду. Биз неме мына пособиянча суроо берейин дедик эле. Бере бериңиз. Пособия боюнча суроо берейин дедим эле. Неме декабрда төрөлгөндөргө пособия чыкпайт, 3-жыл чыкпайт деп атат. Ошого кандай неме кылабыз? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге байланышка чыкканда дароо сурооңуздарды даярдап чыксаңыздар, сиздер байланышка чыккан балансыңыздар түгөнүп калышы мүмкүн. Ашым агай, бул суроого жооп берсеңиз. Урматтуу жаран, мына быйыл 2018-жылдан баштап ар бир Кыргыз Республикасынын жаранына сүйүнүч пул чектелген. Бул боюнча атайын мыйзам кабыл алынып, 4000 сомдон ар бир төрөлгөн балага мамлекет тарабынан 4000 сомдон сүйүнүч пул чектелет. Ошол жаңы жылдан баштап бул ушул мыйзам ишке кирген. Мен айтып кетет элем, сиз ушул атайын Ош шаардык социалдык жактан өнүгүү башкармалыгына кайрылып, ушул сүйүнүч пул боюнча тактап анын маалыматты, анан ошодон бир жеткиликтүү маалымат алсаңыз, менин биздин билишибиз боюнча сүйүнүч пул ар бир жаранга милдеттүү түрдө берилет. Сиз январдан бери берилип атат деп айтып атасыз, жөлөк пулду? Ооба. Же сүйүнүч пулду? Сүйүнүч пулду. Жөлөк пул эмне болуп атат? Жөлөк пулдар биздин Ош шаарында
274 адамга жөлөк пул берилет. Ал ошол ар бир кайрылган үй бүлөнүн жеке кирешесинин эсебинде орточо эсепте алганда сүйүнчү ушу 900 сомдон ашпаган кирешеси болсо 810 сомдон жөлөк пул чектелет. Жаңы мыйзам боюнча негизи угушубузча бул апрелге жылдырылды. Апрель айынан баштап жаңы мыйзам боюнча сүйүнчү пулдар ар бир жаранга эч кандай мындайча айтканда ар бир мамлекеттик ушул жаранга Берилет. Жөлөк пул берилет. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло, мен баягы социальный секторго суроо берейин дедим эле, бир нече суроо. Бере бериңиз. Айтыңызчы, ушул болуп аткан иштеп турган учурда сиздер жаш балдардын ден соолугун сактоо боюнча, коргоо боюнча бир кандайдыр жаман ооруларды алдын алуу боюнча эмне иш-чаралар өткөрдүңөр? Бул бир. Экинчиси, шаардын көп эле райондорунда бул деле социалдык тармакка карайт, жөнөкөй таза суу жок, ичүүчү. Ошол боюнча эмне иш кылдыңар? Рахмат. Үчүнчү, токтоп туруңуз, үчүнчү суроо бар. Анан кийин биздин пенсионерлер, кары картаңдар жанагы маршруткаларда, автобустарда жүрүү боюнча ошолорго жеңилдетип берүү боюнча эмне иштерди кылдыңар? Ошо 3 суроого жооп берип коюңуз. Рахмат. Эркин айчы, бул суроого сиз жооп берип кетсеңиз. Кандай иштер аткарылып атат чынында? 2016 жылы Ак Тилек аймагында резервуар, суу резервуары жаңы ачылды. Ошол Жапалак аймагы, ошого тиешелүү там ошондой аймактарга таза суу менен камсыздоо максатында ошол биринчи ошондой резервуар ачылды. Кийин пенсионерлардын шаар транспортунда болуп аткан көйгөйлөр, алды көйгөйлөргө биз постоянно көңүл буруп атабыз. Аларды сессияларда да андай көйгөйлөрдү көтөрүп жетекчилер менен иштеп жатабыз. Бизге кайрылган жарандар болсо, алар менен өз учурунда, өз убактында ошолор менен байланышып көйгөйдү чечүүгө аракет кылып атабыз. Биз аларды ошо водительский маданиятка үйрөтүү биринчи болуп. Сиздерде демек түшүндүрүү иштери жүрүп турат. Түшүндүрүү иштери да жүрүп атат. Ошо кошумча айтып кетсеңиз Ашим агай, биз билишибизче Амир Темур аймактык кеңешинде ар дайым суу маселеси көйгөй болуп келет. Анан сиздер бул маселени чечүү үчүн бир сессияда көтөрүп, бул ишти баягы бул көйгөйдү чечели деген көтөрүп чыктыңыздар беле? Деги эле Амир Темур аймагында эмес, Ош шаарынын жалпы эле көпчүлүк жеринде, шаардын четиндеги Жапалак аймагында да ушул күндө суу маселеси өтө көйгөйлөрдү жаратып келет. Жана агабыз туура суроо айтты, таза суу маселеси кандай болот деп. Ушул шаардык кеңеш, азыркы чакырылышта келген депутаттар негизи ушул элдин көйгөйүн чечебиз, биздин жарандарыбыз ар бир суроо жооп талаптарын аткарабыз деген максатта келгенбиз. Ошондуктан ушул келген күндөн баштап эле шаардык кеңеш депутаттар ушул таза суу маселесине өтө көңүл буруп келе атабыз. Ошону тагыраак айтып кетсеңиз, кайсы аймактык кеңештерде таза суу чечилди, кайсы аймактык кеңештерде чечилбей жатат? Амир Темур аймактарына, кичи көчөлөрүнө тартылып атат. Ошондой эле мына Жапалак айылынын Арек айылдарына, Тейк айылдарына таза суу кирип атат. Девы массивине кирип атат таза суу маселелери. Шаардын бир топ кичинекей көчөлөрүнө кирип атат. Мен ойлойм, бул мындан кийинки ишибизде дагы ушул таза суу маселесине өтө көп көңүл бурабыз. Жана ошондой эле жанагы суроого жооп берейин. Бул биздин келечегибиз болгон жаш муун, бул ар бирибиздин кара күздө ыйык сакталыш керек. Мен ойлойм, ушул жаштарды коргоо, жаш жеткинчектерди коргоо боюнча атайын аткаруу бийлигинин, шаардык кеңештин атайын иштеп чыккан мыйзамдары бар, жергиликтүү мыйзамдары. Ошол мыйзамдарда ушул жаш балдарды азыркы күндө зордук зомбулукка аябай күчөп аткан маалда кандай коргойбуз? Туура көпчүлүк ата-энелер балдарын ар кимдин колуна таштап, мисалы чет мамлекетке иштегени кетип атат. Ошолордун укуктары кандай болуп атат? Атайын социалдык кызматчылар, кызматкерлер ушул үйүнө барып кабар алып, алардын жашоо шарттары менен таанышып, ушундай бир алгылыктуу иштерди жүргүзүп атат. Рахмат, кошумча сизге суроо бере кетейин. Негизи жаштар болгондуктан буга чейин сыр эмес, бул жаштарды шайлоолордо курал катары пайдаланып келишкен. Негизи ал баарыбыз үчүн жашырын сыр эмес да. Азыр эми сиздердин комиссиялык топ буга күрөш үчүн кандай иштерди жасап жатасыздар? Негизи эле жаштарга кандай жардамдарды көрсөтүп келатасыздар? Туура айтасыз,
албетте жаштар бул биздин келечегибиз. Ош шаардык мэриясынын алдында түзүлгөн жаштар комитети бар. Ошол жаштар комитети шаардык кеңеш менен тыгыз иштешип, ушул күндө кварталдарда, жергиликтүү кварталдарда, жергиликтүү аймактарда Ош шаардык билим берүү башкармалыгы менен мамлекеттик жогорку окуу жайлары менен тыгыз ушул жаштар комитети атайын өзүнүн жобосунун негизинде бир топ алгылыктуу иштерди жасап атат. Жана ошондой эле биз шаардык кеңештин отурумунда дагы жаштарга болгон ар кандай көйгөйлөрдү, азыркы күндөгү жаштардын сиз айткандай курал болуп кетүүсүнүн алдын алуу, жаштар ушул бир гана чек менен кетпестен өзүнүн оюн, ой пикирин кеңири айтуу боюнча биз комитетте карап, аларга атайын биздин жергиликтүү токтомдорубузду кабыл алып берип, ошол боюнча иштөөсүнө шарт кылып бергенбиз. Кошумча кылып кетсем болобу? Азыр биз теле көрүүчүнү кабыл алып, андан соң маегибизди улантабыз. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду бере бериңиз. Сиз түз эфирдесиз. Ала, ушул азыр мына пособия менен 7 балам бар, пособия ала албайсам да. Буга чейин алдыңыз беле? Эме налоговыйдан жеке ишмер эмес деген кагаз алганмын. Документиңизди жаңылаш керек болуп жатабы? Сурооңузду бат-баттан берсеңиз. Жаңылаш керек болуп атат. Налоговыйдан жеке ишмер деген кагаз алып кел деп биздин эме болуп атат. Эми апрелде башка закон болсо кандай болот? Кандай документтер даярдайбыз? Рахмат. Туура суроо бердиңиз, урматтуу теле көрүүчү. Бул пособия негизи ушул ар бир үй бүлөнүн кирешесинин эсептелинет. Ошон үчүн биздин Ош шаарыбызда дагы басым жасап айтып кетем. Болгон 274 гана жараныбыз чөлөк пул алат. Анткени биздин азыркы күндө эсептегенде ушул атайын пособиянын мыйзамдары боюнча алардын кирешеси ашып кетет. Анан жогорудагы айтып аткан апрелден баштап ар бир жараныбыз ала турган пособия чөлөк пул азыркы күндө жогорку кеңеште каралып, биринчи окуудан жактырылып, ушул мыйзам Кудай буйруса апрелден баштап ишке ашат. Рахмат. Эркин ажы, сиз кошумчалап кетейин дедиңиз. Ооба. Балдардын, өспүрүм жаштардын укугун коргоо боюнча суроо болду. Ошолор боюнча кандай иш болуп атат деп. Мен 2 жыл ичи андан нарыда биз постоянно ошол элдер менен, аймактарда элдер менен учурашуулар болуп атат. Азыр жакында 17 январда Амир Темур аймагында, 25 январда Туран аймагында ошо мектепте ата-энелер, чоң класстардын ата-энелери, чоң класстардын окуучулары, эл өкүлдөрү, эл актив өкүлдөрү, женсоветтер ошолордун катышуусу жардамында Freedom House, USAID, жалын эл аралык коомдордун колдоосу менен ошондой учурашуулар болду. Ошол учурашууда правоохранительный органдар мүчөлөр катышты, представительдер, юристтер катышты, эл ичинен эл өкүлдөрдүн, актив эл өкүлдөрү катышып туруп, ошол көйгөйлөр бардыгы ортого ташталып, ошол жөнүндө пикир алмашуу, кандай чечүү, рекомендациялар иштелип чыгылды. Ошондой учурашуулар биз убакыты менен аймактарда өткөрүлүп жатат. Рахмат. Биз теле көрүүчүбүздү да кабыл алалы. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Байланышыбыз үзүлүп калды. Ашым агай, айтсаңыз, сиздердин комиссиялык топ, мисалы, азыр баарыбызга эле чындап эле сыр эмес, ар бир мектепте көйгөй бар, бала бакчада да көйгөй бар. Сиздер канча күндө бирден, же болбосо канча айда бирден ошол бала бакчаларды, мектептерди кыдырып, текшерип чыгасыздар? Анан кийин ушундай көйгөйлөр болсо, кантип чечесиздер? Анан жетекчилигине кандай чараларды колдонуп келдиңиздер? Эгер көйгөй болсо. Аябай жакшы суроо бердиңиз. Негизи эле биздин комиссия 8 депутаттан турат. Негизи биздин комиссиянын курамындагы депутаттарыбыз ар тармактан келген депутаттар. Көбүнчө ушул комиссияда ушу билим берүү тармагында иштеген, докторлук наамды жактаган, өзүнүн орду бар ушул эже-агайларыбыз менен чогуу иштешип атабыз. Негизи эле биз Ош шаардык кеңеши текшерүүчү орган эмеспиз. Биз ушул элден түшкөн арыздардын, элден түшкөн каттардын негизинде
атайын кароолордун негизинде өзүбүзгө иш план иштеп, аны шаардык кеңештен бекитип, ошол иш планыбыздын негизинде ушул аткаруу бийлиги менен биргеликте шаардык мэрия менен ушул биздин мекеме ишканаларда, бала бакчаларда, мектептерде деги эле окутуу системасында азыркы күндө абалы кандай болуп атат, ошонун жерине чыгуу менен таанышуу менен аларга өзүбүздүн сунуш пикирибизди, ойлорубузду айтып, жана ошондой эле ошонун негизинде сиз айткандай биз туруктуу депутаттык комиссияны чакырып, көргөн көрүнүштөрдү талкуулап чогуу, анан ушул аларга иштөөсүнө шарт кылып, жаңы токтомдорду чыгарып, аларды милдеттендирип, керек болсо кээ бирлерине өзүнүн жоопкерчилигин сезбегендерге сунуштарыбызды беребиз. Сунуштарды дагы берип, аларга ушул өзүнүн милдетин так аткарууну биз көзөмөлдөп гана турабыз. Тагыраак айта аласызбы, 2017-жылы канча мектепке же бала бакчага ушундай көйгөйлөр бар мекемелерге сиздер ушундай талаптарды койдуңуздар? 2017-жылы биздин иш планыбыз боюнча биз жалпы 21 мектепке, 13 садикке чыктык. Ошо жеринен чыгуу менен ушул жапалак аймактагы шаардын четиндеги мектептерге, шаардын ичиндеги бала бакчаларга чыгып, алардын жеринен көйгөйлөрүн көрүп, жетишкендиктерин көрүп, келип ушул өзүнүн талабын жакшы аткара албаган, өзүнүн жоопкерчилигин сезбеген ушул жетекчилерге билим берүү башкармалары тарабынан аларга бир топ эскертүүлөрдү берип, мындан кийин да мындай көрүнүштөр кайталанбаш үчүн атайын токтомдорду кабыл алып бердик. Рахмат. Бизге байланышка чыккан телекөрүүчү бар. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сурооңузду бере бериңиз. Мен ушул эки депутатка суроо берейин дедим эле. Биринчиден, бул ар бир баланын пособиясын токтотуп койгону туура эмес болуп атат да. Экинчиден болсо, азыркы справка алып тапшырайын десең, мамлекет камсыздандырууга алып барып такап коюп атат. Справканы дагы ошого ала албай атасың да. Эми общежитияда жашагандарга деле өтө мындай оор маселе чечилип атат. 9 квадрат метрде жашаса 1200 сом, ошону чечип караштырып берсеңиздер өтө жакшы эле. Пенсионерлер болсо үй жактап атат. Эң көйгөй келгенде аймактык кеңештеги биз кварталдык комитеттерге өтө ыңгайсыз жаратып атат. 3000 сом пенсия алсам мен 1200 сом 18 квадрат метрге төлөсөм деген 2 жылдан бери ушул көйгөй чечилбейт. Ушуну караштырып берсеңиздер, сиздерден суранат. Рахмат. Эркин эже, бул суроого сиз жооп берсеңиз. Азыр биз коллегам айтып өткөндөй, ошо пособиялар ошо мыйзам чегинде берилип атат. Мисалы, семейный доход каралып атат, үй бүлөнүн доход кирешесин каралып туруп, эгерде 900 сомдон 900 сомго жетпеген үй бүлөлөр ошондой пособиялар менен камсызданып атат. Ошондой көйгөйлүү маселелер бар экен. Биз алар жөнүндө жогорку кеңешке биз өзүбүздүн туруктуу депутаттык комиссияда ошол суроолорду, ошол тилектерди талкуу жүргүзүп, биз сунушташыбыз мүмкүн шаар кеңешиге. Но мыйзамдын гана чегинде. Мыйзамдын чегинде болот. Рахмат. Биз азыр телекөрүүчүбүздү да кабыл алып. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бере бериңиз. Мен 94-жылы. Мен 94-жылы. Оң путуман ампутация болгондо тизеденчи. Анан ошону эми 3-чү группа инвалид алып жүрөм да 95-жылдан бери. Ошол 2-чү группага өтсөм болобу? Мисалы үчүн Урматтуу телекөрүүчү, сиздин сурооңуз түшүнүксүз болуп жатат. Тагыраак айтсаңыз. Ошону суроо берейин дедим эле да ошол. Рахмат. Шым агай, чындап эле бул мүмкүнчүлүгү чектелген жаран окшойт. Ошо жарашада суроо берип кетейин. Негизи эле шаарда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга кандай жардам көрсөтүлүп жатат? Аларды канча убакытта бир кабар алып турасыздар? Анан канча мүмкүнчүлүгү чектелген жаран турак жайлуу болду? Жакшы суроо бердиңиз. Негизи эле азыркы телекөрүүчүнүн суроосуна жооп берип кетейин. Атайын комиссиянын негизинде группа аныкталат. Ал МСЭК деп коет, орусчасы МТЭК.
ошол битектен корутунду берген корутундусу боюнча ал жылда же көп мөөнөткө убакытка берилсе азыркы күндө оорусу күчөп кеткен болсо барып ошол миселекке кайрылган болсо оорусун аныктап тиешелүү документтерин карап туруп ага ушул өзүнүн шарттарына ылайык ошону өткөрүп берет. Анан сиз айткандай Ош шаардык кеңешинин депутаттары негизи биз мына төрагабыз Орманов Жапарбек Туратович ушул бизге аябай бир жакшы демилгени баштап берген. Ал киши өзү баш болуп мына шаардык кеңештеринин өзүнүн үлгүлүү жактарын көрсөтүп, ушул биз шаардык кеңештин депутаттары эч кандай партиялык системага карабастан биздин аз камсыз болгон үй-бүлөлөрүбүз үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген майыптарыбыз үчүн жылына 2-3 жолудан ушул кварталдарга, аймактарга чыгып, өзүбүздүн колдон келишинче жардамыбызды көрсөтөбүз. Жана ошондой эле мамлекет тарабынан буларга дагы ушул атайын социалдык коргоо башкармалык тарабынан жардамдар берип турат. Андан сырткары ушул аткаруу бийлигинин мэрия тараптан дагы кайрылган бизге кайрылуучуларга, ушу шаардык кеңешке кайрылгандарга атайын ушул мүмкүнчүлүгүнө жараша кылып ушул акча өлчөмүн бөлүп ар тараптан колдоолор болуп келет. Рахмат. Бизге байланышка чыкканда телегөрүүчүлөр бар. Урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Мынагы депутат балага суроо берейин дедим эле. Бере бериңиз. Мен жапалак айылынан мындан 2 жыл 3 жыл мурда 15-16 жылы мына Ормош агай суу боюнча канализация чыгарып берет деп убада берген эле. Мэриядан, айыл өкмөтүнөн ушул суу боюнча келген Ормош агай болуп келишкен эле. Канализация чыгарып беребиз деди эле. Ошол жок болуп атат, ошо боюнча жоголуп кетишти. Биринчи суроом. Экинчи суроом. Мынау Жапалак айылында ФАП бар. ФАПыбыз кичине, оруйбуз, пенсионерлер бар, давлениябыз бар. Булар 5 күн эле иштейт, 2-ге чейин иштейт, калганы жагылып калат. Каяка барышыбызды билбейбиз, укол алышты. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Учур маселеси программасы түз эфирде улантат. Биз азыр байланышка чыккан телегөрүүчүнү кабыл алып, дароо суроосуна жооп бергенге аракет кылабыз. Урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Урматтуу телегөрүүчү, сиз силерге суроо берейин дедим эле. Бере бериңиз. Менин 4 балам бар. Мен 4 балам бар эле. Ошо 35 жылдык эмгек болсо, неме пенсияга чыкканга укуктуу эмеспи? Рахмат. Дагы сурооңуз барбы? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Ашым агай, биринчи суроо берди го, суу канализация боюнча ошо жооп берип кетсеңиз, андан кийин экинчи суроого жооп беребиз. Жапалак аймактык башкармалыгында бир топ шаардык кеңештен дагы ушул шаардык мэрия тарабынан дагы алгылыктуу иштер болуп атат. Таза суу боюнча атайын азыркы күндө ушул Жапалак аймагы боюнча таза суу маселеси боюнча долбоор иштелип, ушул күндө акча каражатынын бир аз тартыштыгынан долбоору даяр болуп, ушу таза суу маселеси кирбеген айылдарга ушул күндө каралып атат. Ал боюнча айта турганым, ушул биздин Озгур тараптан атайын суу топтой турган водозаборлор курулуп, биздин текеге чейин ушунун долбоорлору чийилип, ушул күндө долбоорлор даярдалып, ушул акча каражатын аны бир аз токтоп турат. Экинчиси канализация маселеси, бул чындыгында бир топ көйгөйдү жараткан, чындыгында өзүбүз Жапалак аймактык башкармалыгы шаардын карамагында болгонубуз менен ушул канализация таза суу маселесинен бир аз аксап келебиз. Бул шаардык кеңештин сессиясында да көтөрүлгөн маселе. Жогоруда эже айткан маселени мен азыр дагы жеке өзүм кароомо алам. Бул боюнча да маалыматтарды беребиз. Жана ошондой эле жана ФАПты айтып кеттиңиз, урматтуу телегөрүүчү. Негизи ФАПтар Жапалак аймагындагы негизи поликлиникалар саат эртең 9-дан баштап 6-га чейин өз ишинде отуруш керек. Себеби биздин ушу жарандарыбыз аларга жөндөн кайрылбайт,
алардын ден соолугун чыңдоо үчүн, ден соолугунда бир кандай бир ооруп калганда гана кайрылат. Бул айтканыңызды мен эске алам. Кайсыл айыл экенин бир тактап телефонуңа болсо байланышып койсом, тактап сизге жооп берем. Рахмат. Азыр негизи эже айтсаңыз, сиздерде Ош шаардык кеңешинин атайын сайты бар. Ал иштеп атканын баары эле билебиз. Ал жака мисалы элдин арыз даттануулары түшөт. Канча күндө бир же канча жумада бир ошол сайтка кирип элдин суроолоруна жооп бересиздер? Негизи буну суроону берген себеби жакын эле менин таанышым суроосун берген экен, бирок эч кандай жоопту кабыл албаптыр да, эч ким жооп бербептир. Негизи кандай жооп берип турасыздарбы бул элдин арыз даттанууларына? Ооба, ошол сайтка биз ар бирибиз кирип жүрөбүз. Өзүбүз кайсы көйгөй боюнча компетенттүү болсок, ошого тиешелүү комиссияларды ошол маселелерди талкуу жүргүзүп, керек болсо жекече жардам беришке аракет кылабыз, ошолорду чечүүгө жооп беришке аракет кылабыз. Ооба. Сиз тагыраагы айта аласызбы, акыркы жолу кандай арыз даттануулар түштү? Маселен, көйгөйү жок, мисалы мекеме ишкана жок болсо керек. Эмне менен кайрылган? Мисалы сиздердин комиссиялык топко кандай проблема менен кайрылган? Бизде көбүрөөк мисалы менен кайрылган маселелер ушу билим берүү тармагында боло турган маселелер. Ошол мугалим менен окуучулардын арасындагы или ата-энелер менен мугалимдин арасындагы түшүнбөстүктөр, или мугалимге кайрылбай ошол туура суроосун, ошол көйгөйүнү сайтка жазгандар, ошол моменттерди биз ошолорду караштырып, ошолор менен байланышып иш алып бардык. Рахмат. Жанагы эженин суроосуна жооп берип суроо берсеңиз, 35 жылдык тажрыйбам менен пенсия жашына чыга аламбы дейт, Социалдык фонддон Ош шаардык башкармалыгында атайын жооболор бар. Эгерде сиз 35 жыл стажыңыз эч кандай, мындай айтканда, перерывсыз болгон болсо, сиз пенсия алганга толук укуктуусуз. Эмгек стажыңыз боюнча гана чыга аласыз. Негизи мугалимдер канча айлык алат орто эсеп менен шаарда? Негизинен биз ушул билим берүү тармагы биздин комитет ошол тармак болгондуктан орточо мугалимдерибиз 6000ден 10000ге чейин айлык алышат. 6000ден 10000ге чейин алса. Маселен, азыр мугалимдерди колдоо ипотекасы чыкты. Негизи шарт боюнча үй бүлөлүк бюджет 25 000 сомдон жогору болуш керек. Эгерде 25 000 сомго жетпесе үй бүлөлүк каражат, ал үйсүз калууга коркунучу барбы негизи? 10.000ге чейин айлык акы алса бул кандай болот ипотекалык мугалимдерди колдоо ипотекасы? Бул боюнча сессияда карап, же болбосо кандайдыр бир иштерди жүргүздүңүздөрбү? Негизи мен жооп берип коеюн ушул суроого. Ипотекалык үй алуу боюнча Ош шаарына кайрылуулар аябай көп. Ушул агартуу тармагында иштеген, медицина тармагында иштеген, дагы башка тармактарда, мамлекеттик кызматтарда иштеген биздин жарандарыбыздан өтө көп кайрылуулар келет. Негизи эле ушул ипотекалык шартта үй алуу маселеси. Чындыгында мугалимдерибиздин айлыктары аз. Бирок мамлекет тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан ушул жагы бир аз эске алынып, алардын мөөнөттөрү бир аз каралып, ошол келишимдин негизинде бир-эки шарттарын аларга мындай мөөнөт жагынан шарт кылып беребиз. Кошумча суроо бере кетейин. Азыр мисалы мамлекеттик ипотека пайызы чындап эле түштү да. Бул эл үчүн жакшы жаңылык. Ал эми шаардын мэриядан берген ипотека 6% менен берилет. Анан мамлекеттик ипотека 7%га же 6%га түшкөндөн кийин шаардык мэриянын ипотеканын пайызын түшүрүү боюнча көпчүлүк элдер азыр кайрылуу жасап жатат. Анан сиздер дагы бул жөнүндө сунуштайлы деген ойлорду жүгүртүп атасыздарбы? Негизи чындап эле элге жакшы пайдасы тийиш үчүн сиздер эми эл өкүлү катары, элдин адамы катары айтсаңыз. Ошондой көйгөйлөр бар. Мен өзүм мугалим болгонум үчүн ошо билим берүү тармагында иштеп, коллегаларды көп ошондой кайрылуулары менен бизге обращаться кылышып атат. Неплатежеспособный болгондуктан көбү ошол үйлөрдү алыштан уже аракеттерди токтотуп коюп атат. Или эгерде бизге жакшыраак мүмкүнчүлүк берилсе алат элек деген ой пикир айткан мугалимдер көп. Ошол проблеманы, ошол көйгөйдү биз туруктуу депутаттык комиссияда кийинки сессияларда көтөрөбүз деген бизде маслихат кылып, планыбызда бар. Канча пайызга чейин түшүшү мүмкүн эгер түшсө?
Сиздер эми сунуштайсыздар да? Ооба. Же азыр тактап карала элексиздерби? Азыр бизге кайрылуулар болуп атат, жарандардан кайрылуулар болуп атат. Кайрылуулар ошолор. Кайрылуулардын биз ошол талаптарына карап туруп ушуну сунуштайбыз. Анан сунуштайсыздар. Азыр биз телегөрүүчүнү кабыл алалы. Урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло, салам алейкум. Саламатсызбы? Мен ана канализация боюнча кошунумда канализация бар, нари кошунуда канализация бар, менде жок. Сиз кайсыл шаардан чыгып жатасыз же кайсыл областтан чыгып жатасыз бизге? Мен Южный тараптан, бирадер. Ош шаарынан, Ош шаарынан. Бере бериңиз. Кошунумда канализация бар, нари кошунумда канализация. 3 жылдан бери жалынам, эч бербейт. Канакта болот. Кошунумда, нари кошунуда канализация бар. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Коңшусунда канализация бар экен, ал эми жанындагы өзүндө жок экен. Ошол боюнча мен Туран аймагында жашайм. Ошолдон эл өкүлү болуп чыкканмын, депутат болуп. Азыркы күндө биринчи болуп канализация магистралын өткөрүү башталды. Азыр 2-3 көчөгө өткөрүлдү. Ирети менен уже пландаштырылып атат. Ошо магистралды чоңойтуп, башка көчөлөрдү да камсыздоо боюнча иш алып барылып атат. Бир кошунумда бар, экинчисинде жок дегендин себеби биз ошол жерде канализация өткөргөн учурда ошол эл менен байланышып, алар менен тыгыз учурашуулар өткөргөндө биз сурасак, эмне үчүн ошондой болуп калды десек, аларды изилдөө боюнча, ошол специалисттер изилдөө боюнча ошондой үй бүлөлөргө акасы мүмкүнчүлүк жок экен. Аларды башка жолдорун караштырабыз деген азыр иштер алып барып атат. Аларды списоктары ошо аймактык кеңештин төрагасы ал жөнүндө маалыматы бар. Ошол тизмелерди топтоп, канча үй бүлө камсыздалды, еще канча көчөлөр планда турат, ошол боюнча ал ошо иштер жүрүп атат. Ооба. Рахмат. Маалымат алынып жүрүп атат. Рахмат. Биздин убактыбыз да чектелип калды. Ашим агай, негизи эле сиздердинки акыркы суроо 2018-жылга планыңыздар, андан кийин өзүңүздөрдүн элге болгон кайрылууңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош шаардык кеңеши чындыгында бир максат кылып, бир тилек менен иштеп атабыз азыркы күндө. Негизги эле элдин атынан шайланып келгенден кийин ушул биздин элибизде ынтымакчылык, тынччылык, бакубатчылык болсун, жана ошондой эле биздин 2018 койгон пландарыбыздагы ушул бардыгы элдин кызыкчылыгы үчүн, элдин пайдасы үчүн, биздин элдерибизде дайым мындай жаркыраган жашоо болсун үчүн ушул пландарды кабыл алганбыз. Мындан кийинки кыргыз элине кайрылып кетет элем. Ушул дайым элибизде тынчтык болсун, ынтымакчылык, биримдик болсун. Рахмат, эже. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош шаарынын жарандары, мен азыр ошол учурдан пайдаланып сиздерге ошол 2018-жылдан баштап сиздердин ойлогон ой максаттарыңызга жетишиңизди тилектеши болуп калам. Сиздерди тынчтыкка, ынтымакчылыкка, жакшылыкка, жаштарды колдоого, алар биздин келечегибиз, аларды туура түшүнүүгө, аларды көйгөйүн чечүүгө да бирге аракет кылышыбызды чакырып кетем. Рахмат. Негизи шаар тургундары, элдер кимге кайрылышын көпчүлүгү эле биле бербейт. Андыктан сиздерге кайрылып, көйгөйлөрүбүздү чечип бериңиздер деп кайсыл жакка кайрылыш керек? Эми көп айрымдары билсе да көпчүлүгү билбейт. Мисалы, Ашим агай, сизге кайрылыш үчүн эмне кылыш керек? Албетте туура суроо бердиңиз. Мен ушул Ош шаардык кеңешинде туруктуу депутаттык комиссиянын төрагасы катарында ошол шаардык кеңеште 45-чи кабинетте отурам. Ушул жеке жарандарды ар кандай социалдык деги эле башка көйгөйлөрү болсо ошол бизге кайрылсаңыздар, жакындан жардам берип, ушул тиешелүү жетекчилерге өзүнүн милдеттерин аткарууга биз жардамдашабыз. Эркин эже. Мен да ошол комитетте иштейм. Эгерде бизге тиешелүү маселелер болсо, комитетке келип түшөт. Биз ошо комитеттин мүчөлөрү бири-бирибиз менен тыгыз байланышта болуп турабыз. Кандай маселе болсо бирге чечүүгө аракет кылабыз. Аймактарда болсо суроолор туш келип сурагандар да болот, эл туура келет. Кээ бир маселелер боюнча аймактык кеңештин, биздин Туран аймактык кеңештин төрагасыга кайрылышат, алардын активдерге кайрылышат. Алар аркылуу биз байланышып учурашуулар өткөрүп турабыз.
Рахмат, биздин убактыбыз да чектелип калды. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайым эле элдердин көйгөйүн чечип жүрө бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Учур маселеси программасы соңуна чыкты. Эртең да саат 19:00 дал эл өкүлдөрү менен дал ушул саатта көрүшөбүз. Андыктан Ош ТВ каналынан алыстабаңыздар.